40-bölüm. Ошондон кийин Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен нан сунуучусу өздөрүнүн мырзасынын алдында, Мисир падышасынын алдында айыпка жыгылышты. Ошондо фараон сарайдагы өзүнүн эки кызматчысына, башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусуна ачууланып, аларды сакчылардын башчысынын үйүнө Жусуп камалган зынданга каматып салды. Сакчылардын башчысы Жусупту аларга кызмат кылууга дайындады. Жусуп аларга кызмат кылды. Алар бир нече убакыт камакта жатышты. Bir günü Misir padişasının zindanda kamalıp жаткан şarap sunuucusu менен nan sunuucusu түш көрүштү. Эки тең bir түндө өз-өзүнчө түш көрдү. Ар бирине өзгөчө мааниси бар түш кирди. Жусуп эртең менен аларга кирип, алардын тынчы кетип турганын көрдү. Ошондо ал мырзасынын үйүндө өзү менен камакта жаткан фараон сарайынын кызматчыларынан эмне үчүн бүгүн жүзүңөр кайгылуу деп сурады. Алар ага биз түш көрдүк, жооруп берер киши жок дешти. Жусуп аларга түш жооруу Кудайдан болот эмеспи? Мага айтып бергилечи деди. Ошондо Жусупка башкы шарап сунуучу өз түшүн мындай деп айтып берди. Түшүмдө бет алдында жүзүм сабагы туруптур. Жүзүм сабагынын 3 бутагы бар экен. Ал бүрдөп гүл ачып, мөмө байлады. Анан анын мөмөлөрү бышты. Фараондун чөйчөгү да менин колумда экен. Мен жүзүмдөн алып фараондун чөйчөгүнө сыгып, чөйчөктү фараонго сундум. Жусуп ага мындай деди. Түштүн жоорулушу мындай. 3 бутак бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сени бошотуп, кайрадан ордуңа коет. Ошондо сен мурункудай эле ага чөйчөк сунасың. Сага жакшы болгондо мени эсте, мага жакшылык кылып, мен жөнүндө фараондун эсине салып, мени бул үйдөн чыгарып ал. Анткени мен еврейлердин жеринен уурдалып келгем. Зынданга таштагыдай бул жакта да мен эч нерсе кылган эмесмин. Башкынан сунуучу Жусуптун түштү жакшы жооруганын көрүп, мен да түш көрдүм. Түшүмдө тордолгон 3 себетти башыма көтөрүп алыптырмын. Үстүңкү себетте фараондун наабайчы жасаган ар кандай тамагы бар экен. Башымдагы себеттеги тамакты канаттуулар чокулап жатышыптыр деди. Ошондо Жусуп ага мындай деп жооп берди. Мунун жоорулушу мындай. 3 себет бул 3 күн. 3 күндөн кийин фараон сенин башыңды алып жыгачка асат. Канаттуулар денеңди чокулашат деди. 3 күндөн кийин фараондун туулган күнү болуп, ал өзүнүн бардык кызматчыларына той берди. Ошондо өз кызматчыларынын арасынан башкы шарап сунуучусу менен башкы нан сунуучусун эстеди. Шарап сунуучусу мурдагы ордуна койду. Ошондо ал чөйчөккө шарап коюп фараонго сунду. Ал эми башкы нан сунуучусун Жусуп жооругандай жыгачка астырып таштады. Бирок башкы шарап сунуучу Жусуп жөнүндө эстеген жок, аны унутуп койду.